Салам алейкум. Бүгін 20 январь 2025 жыл Кыргызстан Бишкек. Део Матис машинесinin аккумуляторын алмаштырдым. Bunun аккумуляторы өзүнүкү ондай кичирээк болот. Bunun пусковой тогу аз. Ал эми буга мен чоңураак пусковой тогу жакшыраак аккумулятор койдум. Ошондо bunun технический данныйлары мына ушундай. Өйдө жакта мына Матистин эски ал эми ылдый жагында болсо ошол алмаштырган батарейкасынын номиналдары. Өтө суукта бул кичинекей аккумуляторубуз жакшы пуск бербей, ошон үчүн алмаштырганга туура келдим. Анан муну кантип алмаштырабыз көрсөтүп коеюн. Негизи бул капот пространствосы кичинекей болот. Анан көп кишилер айтат, бул батпайт деп. Бул сонун эле батат, бирок мунун батырганды дагы билиш керек. Ошондо биз деген могу фаранын могул болтун могу жеринде бир болту бар, могу жеринде дагы бир болту бар. Ошо фараны чечебиз. Анан өзүнүн биягында накладкасы бар. Мына аны болсо заряны чечип коебуз. Анан бул жерден хамутту бошотобуз. Мунубуз ойнок болуп калат. Могул болту чечебиз. Анан моуну деген жылдыргандан кийин, фараны алгандан кийин бияка чоң доступ пайда болот. Ошондо ушуну ордуна коюп коебуз. Ал эми генераторубуз болсо, бул аккумуляторду деле жакшы оталдырат. Так что сомнение кылбай эле койгула. Мына азыр мен силерге көрсөтөм. Ошондо мультиметрде кандай напряжение болуп атканын, кандай ток болуп атканын көрөсүңөр. Мына 12,5 вольт. Мотор 25 генератору заряд берип атат. Так, негизи буга 73 ампер генератор заряд берет. Жигулиники бул Матистики 65 ампер. Бул деле эң жакшы болуп саналат. Так, көрүшкөнчө саламатта. Ушуну бүттү. Пока.